Оор салмактагы ударник Фрэнсис Нгану Срилганды кантип утары тууралуу айтып өттү. Жана Чарльз Оливейра Конор Макгрегорго жооп берди. Ал эми Алжемейн Стерлинг Хабиб кайра UFC канткенде кайтып келери тууралуу пикир калтырды. UFC көрөрмандары, эгерде оор болбосо видеого класс басып каналга катталгыла, сизге кызык болсо керек. Оор салмактагы чемпион Фрэнсис Нгану күтүлбөгөн жерден Срилган менен январь айында боло турган беттеши тууралуу айтып өткөн. Эмне болуп бул саллашуу аяктарын кыскача билдирген. 22 январь күнү Срилган менен абдан эң узун түн болот. Анында өзүнүн жакшы образдары бар. Ал өтө таланттуу бала жана таланттуу мушкер. Туура ал бир да жолу утулган эмес. Ал мага конкурент боло алат. Болгону жөн гана мендеги опыт ада жок. Мурда ал утулуп болгус мушкер болсо, анда бул нерсе менде биринчи гана жолу болуп жаткан жок. Качан октагондогу клетка жабылганда токтотуучу каршылашым болот, же мен боло алам. Январда чындап конкуренттүү салгылашуу болот экенин билем. Анын өзүнүн көрөрмандары бар, жана менин. Бул салгылашуу раундтар аягына жетпей, нокаут менен аяктайт, деп айтып өткөн Фрэнсис Нгану. Достор, силер ким жеңет деп ойлойсуңар? Срилган же болбосо Фрэнсис Нгану? Фрэнсис өзүн далилдей алабы? А балким чоң сүйлөп койду. Чарльз Оливейра чемпион болгон күндөн тартып, Конор Макгрегор Твиттерде көптөгөн сөздөрдү Оливейрага каршы айтып келе жатат. Титул үчүн салгылашаларын каалап атканын биринчи чемпион болгон күндөн тартып каалап келип жаткан. Бул нерсеге Оливейра өзү жооп берген. Мен даярмын. Мен дагы эле шаардамын. Шаардан чыгып кете элекмин. Жана пландалган иш-чарабыз бар. Кел деп сөзүн билдирген бразилиялык чемпион Оливейра. Кийинки жаңылык. Алжемейн Стерлинг айтуусунда, эгер Оливейра Макачевди жеңсе, анда Хабибдин кайтып келиши үчүн бул жетиштүү деп сөзүн билдирген. Экс-чемпион Хабиб Нурмагомедовдун кайтып келиши. Оюмча мен үчүн Ислам Макачев Бенил Даришту кантип жеңери мага кызык. Ислам титул үчүн күрөшкө ээ болгонун көрүү абдан кызыктуу болууда мага. Мага гана эмес барына. Жана Чарльз Оливейра Джастин Гейджини жеңип, андан соң Макачевди жеңе алат. Ислам ошондо Хабибке кайтып келип, Оливейрага каршы чыгып бул беттешти чечүүгө түрткү береби? Эгерде бул нерсе түрткү берсе, бул жеңил салмактагылар үчүн чоң беттеш болор эле, деп айткан Алжемейн Стерлинг сөздөрү. Бүгүнкү жаңылык ушулар болчу. Эгерде видео сиздерге жакса, каналга катталгыла жана видеого класс басып, комментарий калтыргыла. Аман болуңуздар.